Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону баса кетиңиздер. Акыркы жаңылыктар сиздер менен. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги 1-январдан тарта фонограмма менен ырдоого тыюу салды. Бул буйрук боюнча шоу-бизнестин айрым өкүлдөрү пикирлерин айтып чыгышты. Ырчы Акбар Сүйүнбаев бул популисттик мыйзам деген пикирде. Үнү жок 5 ырчы үчүн кабыл алынган фонограмма мыйзамы башка таланттуу маданият өкүлдөрүнө тиешеси деле жок. Кыргызстанда андан башка толгон токой маданий көйгөйлөр бар. Бул мыйзам менимче 3 же 4 жолу кабыл алынып жатат. Ар бир министркелери менен кабыл алган бул мыйзам эл арасында уудуу болуп чоң резонанска айланып жатып калат. А бирок чыйынтыгы жок. Демек бул жөн гана популисттик мыйзам. Эртең иштебей калса, демек биздин министрлик мындан дагы пайдалуу иштер менен алек болуп жатыптыр деп колдоп коелу деди ал. Ырчы Марс жандуу үн менен ырдоону мурдатан колдоорун, бирок мыйзамды чыгарарда мурда шарт түзүп беришсе болмок деген ойдо. Фонограмма жок, концерт жок. Эми бул жагы кандай болот? Спорт сарайы, филармония акча таппай калат да. Бизде күчтүү аппаратура жок. Ырчыларга бардык шартты түзүп бербей туруп, эмнеге мыйзам чыгара беришет, таң калам. Биринчиден, ырчыларга вокалдык жактан даярдана турган жер керек. Экинчиден, жакшы аппаратура болуш керек. Мен мурда эле макул болчумун жандуу аткарууга. Султан Садыралиев: эми кантип ырдайбыз? Бул жагы жаман болду деген тамашалуу пикирин калтырган. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кайрат Пирмбердиев фонограммага тыюу салган мыйзам канчанча ирет кабыл алынып жатат деген суроо салып, жыйынтыгы жок деген оюн билдиргиси келет. Белгилесек, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов 1-январдан тарта фонограмма менен ырдоого тыюу салган буйрукка кол койгон.